Bir врач айтат, мен дайыма елдерді қабыл аламын, бір күн дейді, бір 30-ға шығып қалған бір бала келді дейді. 60-қа шығып қалған енесін ертіп келді дейді. Ошо не қабыл алу бөлмесіне. Ошентип отырып мындай қарасам, енесі кем ақылдай сезілді дейді да. Шынында эле қарасам, мындай кыймыл аракети бір башкача дейді. Анан бұл ким десем, енем. Сенден башка бір туғандарың барбы десем, жоқ, мен жалғызмын дейді. Жалғызмын. А мұны ким қарайды? Десем, өзім қараймын дейді. Үй билен барып, сенің 2 балам бар, аялың бар. Аялың қарабайды десе, жоқ, мен аялыма қызмат алып бергенмін, жардам беріп, апамды өзім қараймын, сен балдарды қара дегенмін. Мен өзім қарашым керек. Себебі бирөөнү жалдасам, ага да ишенбейм апама. Себебі бір жағынан сахары бар да деп айтат дейді. Баяғы врач айтат, чыдай албай кеттим дейді да. Баяғы не? Мен давлениям төбөмө тиіп кетти дейді. Баяғы өзү кем акыл, экинчи дан сахар бар екен. Мындай қарасам дейді, тұрмақтары сонун кылып алыпты дейді. Аяндай татына жакшы карайт экен дейт да баягы жерде. Тамак ишин кандай кыласың десе, аялым даярдап берет, өзүм жедирем дейт. Баягы диетический тамак жейт да. Өзүм жедирип, өзүм карайм. Кийимдерин кандай кыласың десе, кийимдерин дагы аялым жууп берет, өзүм муну ки деп айтамын, кийимдерди улам алмаштырып, өзүм карайм. Эч кимге ишенбеймин дейт. Ошентип отуранан, сен билем апаң мындай экен. Сени ким бакты? Десем дейт, тайыным бакты деп айтат. Атаң каякта десем, мен төрөлгөндөн кийин 2 айдан кийин атам ажырашып, талагын берип кетип калган экен. Мени да, энемди да тайынем чоңойтты деп айтат. Өзү 30-га чыгып калыптыр, ошентип эмне? Бул тайынемдин өлгөн 16 жашымда тайынем өлдү дейт. 16 жашынан бери жакка 14 жылдан бери өзү карайт экен энесин. Кем акыл энесин. Эми ошо элестетип көрүңүз, жанагы врач ушунчалык таң калдым дейт баягы жерде. Ошентип отурсам эле жанагы апасы эме деп айтат экен. Чипсы жейм деп ойлойт экен. Кем акылда байкуш. Чипсы жеймин деп ыйлайт дейт жаш баладай болуп. Болду апа, азыр мен доктурдан чыгайык, ал мен барам да сизге чипс алып берем десе, ура деп сүйүнөт дейт. Жаш баладай болуп калат дейт да баягы жерде. Ушунчалык чыдай албайм, көзүмдөн жашым ыргыды дейт баягы. Чыдай албастан отурдум дейт. Ошентип отуранан жакылап дарыларын жазып бердим дейт. Жазып бергенден кийин жүрем апа. Мен сизге азыр чипс алып берем десе, жок, жебейм. Неге? Мен жебейм, ажыга барам. Кандай bir жерден байкуш, кем акыл. Ажыга барам дейт экен. Ажыдан не кыласың десе, самолетке отургум келет дейт экен. Карасаңыз, ошо бала, ошо энесине кем акыл, жинди болсо да сабыр кылып багып атат ошончу. Ошентип отуруп мен айттым дейт, сенин апаң мынтип аткан болсо, акчаң болсо, ажыга өзүң эле барып келе бербейсиңби десем дейт. Апамды таштап кеткен ажынын мага кереги жок. Апам жанагы чипсы жейм десе мура деп сүйүндү, апамдын сүйүнгөнүнүн жанында 2 балам биякта эле калып кетет. Деп ошентип айтсам дейт, баласын акырын жетелеп чыгып кетти. Апасын. Эми элестетип көрүңүздөр, бул эмнени айтмакчымын? Жинди, акылы, кем акыл, энесин ушинтип карап атат адамдар. А биз эмнеге бир жакшынакай энелерди карабайбыз? Неге жакшынакай энелерди урабыз? Неге бир жакшынакай энелерди биз карлар үйүнө алып барып таштайбыз? Бул кандай адамдар? Адам эмес булар, айбан.